Октябрь айынан баштап Баткен шаарында билим берүү кызматкерлеринин эмгек маянасы көтөрүлдү. Бул боюнча биз бардык билим берүү мекемелеринде атайын эсепчилер менен барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик. Ушул быйыл азыркы октябрь айында жалпы билим берүү кызматкерлерге 7 миллион 700 миң сом акча каражаты которулду республикалык бюджеттен. Булар азыр бардык ошол билим берүү кызматкерлерине жеткирилди. Бул жерде айтып өтүш керек, ошол билим берүү мекемелериндеги техникалык кызматкерлерге бул жолу акча айлык маянасына кошулган жок. Бирок ошол эле мезгилде ошол азыр министрликте ушуларга дагы эмгек маяна эсептелип, бул каралып аткан мезгили буюрса буларга дагы которулат деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө билим берүү кызматкерлери 465, ошол мугалимдердин баарына тарбиячыларга бүгүнкү күндө эмгек маянасы берилди. 2011 жылы эмгек маянасы кошулган, андан кийин дагы ошол билим берүү кызматкерлеринин баягы башталык класста иштеген мугалимдердики, ошол эле мезгилде бала бакчаларда тарбияланып жаткан, тарбия берип аткан тарбиячылардын эмгек маянасы көбөйгөн болчу. Бул эми мисалы азыр эмгек маянанын көбөйүшү бул мугалимдин эмгек стажына жараша болот.